Кыргыз мамлекетибизде, өлкөбүздө көптөгөн жакшы жумуштар аткарылып, элибиздин үмүтүнө үмүт кошулуп, ишеничине ишенич кошулуп, ушул өлкө өнүгүү жолуна түшүп калды десем мен жаңылышпаймын. Ошолордун бири мына бүгүн тастыкталып, ошону менен бирге эле биздин жергиликтүү бийлигибиз, эл ушундай чоң жакшы фонддор менен биргеликте иш алып барууда, Националдык фондудан ушул биздин өлкөдөгү болуп аткан өзгөрүүлөргө күбө болуп, сүйүнүү менен кошо биз да өзүбүздүн колдон келген бар жок жакшылыктарыбызды аябастан жардам берели деген чоң үмүттөрү менен, чоң тилектери менен мынакей бүгүн биздин ушул Барпы жергесине жакшы бир мектепти тартуулап отурат. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Мына жаз айларында ушул жерге чогуу биздин президенттин өкүлү Мустар Сыргабаевич, Мухаммед Мады, мен жана ушул жерде катышып отургандар баарыбыз келип, ушул капсуланы салып, жакшы тилектерди айтып, ушул балдарыбызга атырап бүтүрүп, жакшы билим уясыны тартуулап берели деп ниет кылдык эле. Мына бүгүн ошо ниетибизге жетип, бүгүн ачылуу аземинде дагы сиздер менен чогуу бирге турабыз. Мына бизге эң негизгиси бүгүнкү күндө тынчтык керек, ынтымак керек. Бүгүнкү болуп жаткан саясатты, мына коррупционерлер менен болгон күрөштү, уюшкан кылмыштык топ менен болгон күрөштү жүргүзүп жаткан өлкө жетекчилерине, өзүбүздүн Азканчы Кыдышевичке баарыбыз колдоп, кубаттап, анча-мынча арадан чыккан бузукларды биз жакшы сөздөрдү айтып, жакшы жагына буруп, кубаттап, колдоп турсак эле, буюрса мамлекетибиз мындан ары дагы өнүгөт. Мына мен сиздерге бир эле мисалды айтып коеюн. Сиздер мени ушу шайлап депутат кылып жөнөткөн жылыңыздар барып бюджетти бекиткенде 248 миллиард сом менен бекиттик эле. Мына быйыл бир жума мурун 608 миллиард сом менен бюджет бекитилди. Бул деген бир 3 эсеге көбөйдү деген сөз. Ушундай темп менен жакшы ынтымакта гана ишти алып бара турган болсок, жакынкы жылдары биздин өлкөбүз жакшы бир көрсөтүктөргө жетип, өнүккөн өлкөгө айланабыз. Бизге бүгүн ушундай араб өлкөлөрүнөн келип жардам берип мектептерди салып берип аткан болсо, буюрса биздин Кыргызстаныбыздын элдери, биздин келечек жаштарыбыздан ушундай камкорлуктарды башка элдерге, башка жерлерге кылганды Кудайым насип этсин. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен эли жерибизде тынччылык, өлкөбүздө өнүгүү болсун. Рахмат. Жалал Абад облусуна караштуу Чөкөдөбү айылына заманбап мектеп салынды. Бүгүн 22 декабрда 120 орунга ылайыкташылган имараттын кызыл лентасы кесилип пайдаланууга берилди. Чөкөдөбү айылында бир эле учурда мектеп менен бирге ФАП мечит ачылып отурат. Социалдык объектилер бир аянтчада жайгашкан, бул үчүн 60 сотук жер ажыратылган. Баарыбызга белгилүү болгондой, жылдан жылга биздин калкыбыздын саны дагы өсүүдө, биздин окуучуларыбыздын саны өсүүдө. Буга чейинки бүт топтолуп келген мектеп көйгөйлөрү мына бүгүнкү күндө бир аздан чечилип, уже балдарга шарт түзүлө баштады. Ошондой шарт мына бүгүн ушул биздин Барпы айыл өкмөтүнүн дөш айылына да түзүлүп отурат. Эмне демекчимин? Эми бул жерде билимдүү жаштарыбыз чыгып, ошо келечекте элге, журтка, мамлекетке кызмат кылган билимдүү жаштар чыгышына тилектешмин. Мухаммед Мады мырзага Барпы айыл өкмөтүнүн катууланмай карасын. Социалдык объектилердин курулушуна бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы демөөрчүлүк кылган. Мындан сырткары жергиликтүү казынадан кошумча 4 миллион 780 миң сом бөлүнгөн. Биздин бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы Кыргызстанда 23 жылдан бери ушундай социалдык багыттагы долбоорлорду ишке ашырып келүүдөбүз. Кудай буйруса дагы Кыргызстанда жана Жалал Абадта дагы ушундай көптөгөн долбоорлорду ишке ашырабыз деген ниетибиз бар. Бюджеттен 4 миллион 780 миң акча каражаты сарптап алып, ушул жылытуу системасына, от казанына, ушул тосмолоруна, жашылдандырууга, мектептин ичинде оформлениясы ушулар менен бүткөрүлдү. Мына Кудай буйруп бүгүн ачылышын ачып, мына окуучуларга бүткөрүлүп берилди. Кайсы мектепте Албетте бир учурда бирдей ачылган соц объектилердин ачылышы элеттиктерди кубантпай койгон жок. Буга чейин
айылда мектеп, мечит фап болгон эмес. Окуучулар кошун айылга, шаарга барып билим алып келишкен. Эми бул муктаждыктары жоюлуп, балдардын билим алуусу үчүн тиешелүү шарттар түзүлдү. Шаардык билим берүү бөлүмүнө караган мектептерге алыс жакка барып окушчу. Азыр айылдын балдарына эң сонун шарт түзүлдү. Жаңы мектепте заманбап шарты менен сапаттуу билим алууга толук шарттары түзүлгөн мектеп пайдаланууга берилди буюрса. Учурда мектепке 150 окуучу кабыл алынып, экинчи чейректен билим алууну баштады. Жогорку класстар мурдагы окуган жайларында билим алууну улантып жатканы кошумчаланат. Беле кетсек, 3 объектиге 2022 жылдын декабрь айында капсула салынып, ушул жылдын жаз айында курулушу башталган болчу. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.